2023 жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыктары кирешелер жак боюнча жыйынтыктары төмөнкүдөй болуп атат. Эгер биз консолидациялык бюджетти жөнүндө сөз кыла турган болсок, биз өзүңөр билгендей 2 жылдан бери консолидациялык бюджет жөнүндө айтып кетип атабыз. Ал 257,6 миллиард сом менен консолидациялык бюджеттин ресурстук жагы чогулган. Бул болсо былтыркы ушул жылдын убактына салыштырмалуу 129% өсүү темпи менен болуп турат. Же болбосо номиналдык сумманы алганда бул 57,9 миллиард сомго көп чогулду дегенди билдирип турат. Өсүү темпи биз бюджетти бекитип атканда жылдык өсүү темпи консолидациялык бюджетти 113,7% менен бекиткенбиз, өзүңүздөр билгендей. Же болбосо биз айтайын дегенибиз, бул 6 айдын жыйынтыгы боюнча биз ошо жылдык өсүү темпти ылдам менен кетип атабыз, же болбосо 129% менен кетип атабыз. Негизинен консолидациялык бюджеттин ичинде бул мамлекеттик бюджет болуп саналат. Мамлекеттик бюджеттин эгер кирешелер жөнүндө айтып кете турган болсок, анда 6 айдын жыйынтыгы боюнча 176,688 миллиард сомду түзүп атат. Же болбосо былтыркы жылга салыштырмалуу 130,4% өсүү темпи менен. Жылдык бюджет кабыл алып атканда мамлекеттик бюджеттин кирешелери 117,2% өсүү темпи менен 22 жылга салыштырмалуу кабыл алынган эле. Эгер азыр биз 6 айдын жыйынтыгы менен көрүп турабыз, бул өсүү темпи 130,4% түзүп жатат. Эгер номиналдык сумманы алсак, бул 41,2 миллиардка былтыркы ушул убакыт аралыкка салыштырмалуу көп чогулду деп чогулуп атат. Негизги кирешелердин ичинде бул салыктык кирешелер, негизги бөлүмү бул салыктык кирешелерди түзөт. Эгер салыктык кирешелерди биз карап көрсөк, салыктык кирешелер бүгүнкү күндө 126,4% өсүү темпи менен кетип атат. Же болбосо 132 миллиард 186 миллион сом акча чогулду жарым жылдыкта. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 27,6 миллиардка көп чогулду 6 айдын жыйынтыгы менен. Салыктык кирешелерди өзүңүздөр билгендей эле бул салык кызматы менен жана бажы кызматтары чогултат. Эгер бажы кызматыга келсек, буларда 48,8 миллиард бажы кызматы тейлеп атат. Бул болсо өсүү темпи 153,8% түздү. Же болбосо 17 миллиардка былтыркы 6 айга салыштырмалуу 17 миллиардка көп чогулуп атат. Негизинен бажы кызматынын ушундай темпти көрсөткүчтөрү бул биздин жанагы экономикалык жактан жанагы тышкы соодаларыбыздын обороту көбөйүшү жана биздин жанагы администрацияларды күчөйтүү жагында болгон иш аракеттердин жыйынтыктары берилип атат. Бул эгер мындай тактап айтсак, биз жанагы 2 жылдан бери ишти алып барып, мындайча айтканда жанагы дал келбестик, статистикалык дал келбестик транспорт жүк ташуучу унаалардын мамлекеттик органдардын бири-бири менен дал келбестиги, или же болбосо биздин чет жакта мамлекеттер, башка мамлекеттер менен биздин жанагы партнер мамлекеттер менен ошолордун статистикасы менен дал келбеши, ошолорду биз аздан ошолорду жокко чыгарууга, дал келбестикти жокко чыгарып кетип атабыз. Бул баары ошо администрациялоону күчөйтүү, жанагы адамдык факторлорду жоюу, автоматташтыруу, санариптештирүү, онлайн жанагы маалыматтар менен алмашуу, ошолордун негизинде ушундайга жетишип атабыз. Биз
эгер мындай айтып кетсек, жана чегара кызматы менен азыр бажы кызматынын экөөнүн маалымат данныйлары азыр мурдагыдай дал келбестиктерди практически жокко чыгардык. Алар күнүгө онлайн режимде бири-бирлери менен обмен кылып такташып турат. Анан жанагы жүктүн салмагы боюнча мурда мисалы алып көргөндө биздин шериктеш мамлекеттер, өнүктүрүш мамлекеттер менен мисалы Кытай менен биздин жүктөрдүн дал келбестиги бул жанагы жүктүн тараза массасы жагынан, вес жагынан дал келбестиктерди азыр практически жокко чыгардык. Азыр жанагындай физикалык объему бири-бирине так дал келет. И азыр дагы бул жанагы стоимостной статистика, то есть жүктүн баасынын, стоимостной баасынын дал келбестиги дагы кыскарттык. Эгер мурда Кытай менен дал келбестик чоң болсо, жылдан жылга биз ошол дал келбестикти кыскартып, ошол негизинде ушундай төлөмдөрдү камсыздап атабыз. Салык кызматыга келсек, салык кызматы 114,5% менен өсүп кетип атат. Бул 10 миллиард 570ке көп. Эгер бул жерде жанагы кунторду эске албасак, анда 142,9% өсүм темпимен кетип атат. Же болбосо 23,4 миллиардка көп чогултуп атат 6 айда. Бул дагы негизинен жанагы акыркы 2 жылдан бери келе жаткан фискалдаштыруу чаралардын негизинде бул жана өзүңөр билгендей эле электрондук счет фактуралар, жанагы ЭТТН деп коебуз, товарный транспортный накладнойлордун электронный, анан жанагы виртуальный склад деп коебуз. Бул жанагы салык төлөөчүлөрдүн складында канча товары бар, канчасы сатылды, баарын ошол бүгүнкү күндө салык кызматы онлайн режимде баарыны көрүп контролдоп турат. Ошолорду жанагы онлайн ККМ дегендер, ошол баардыгы чаралардын чогуу ушундай көрсөткүчтөргө алып келди. Эгер салыктык эмес кирешелерди карасак, биз мына 6 айда 37 миллиард 37,9 миллиард чогулуп атат, башка 38 миллиардга. Бул 150,2% өсүү темпи. Же былтыркы ушул жылга салыштырмалуу 12,7 миллиардка көп салыктык эместерди кирешелери чогулуп атат. Бул дагы негизинен жанагы биздин дивидендтер, анан жанагындай кызмат көрсөтүүлөр, анан жанагы биздин анча-мынча жанагы биздин правоохранительный органдардын ишмердийлигинен түшкөн ошолор баары акчалар бүгүнкү күндө ушунча сумманы берип атат.